Ата-эне менен балдардын ортосундагы мамиле. 6 параграф. Балдар менен болгон тарбиялык процесстер. Балдар дагы духовный тарбиялык процесске катышат. Алар кимди духовный жактан тарбиялашат? Албетте, алар ата-энесин духовный жактан тарбиялоо процессине катышат. Алар ата-энесин өздөрүнүн характери, привычкасы, жашоого болгон мамилеси жана башкасы менен тарбиялашат. Биздин байкоолорубуз боюнча көбүнчө үй бүлөдө биринчи бала көп угаракерчилик жаратат. Эгер үйдө көп бала болсо, балким жашоо бул үй бүлөдө бир эле бала болушу мүмкүн деп бардык тарбия бере турган сапаттардын баарын биринчи баласына берет окшойт. Башкача айтканда, ал бала ата-энеси үчүн өтө маанилүү балалыктарга карама-каршы болгон тушоо менен төрөлөт. Же ата-энесинин кимиси тарбияга муктаж болуп атса, ошого каршы балалыктар менен төрөлөт. Ошентип ата-энесинин балалыктарын бузуу биринчи бала аркылуу болот. Ага ата-энеси идеалдаштырган сапатка карама-каршы сапат берилет. Башка адамдардагы эң жаман көрүнгөн сапаттар менен төрөлөт. Так ошол сапаттар ата-энесинин кыжырына тийип турат. Жана ошонун негизинде тарбиялоо процесси болот. Типовые приемы идеализации родителей. Бул жерде балдар аркылуу боло турган ата-энеге тарбия бере турган приемдорду карайбыз. Наркоман бала. Ата-энесинин өтө эле коомдук моральды, дисциплинага, порядокко, общественный мненияга болгон ашыкча маани берип байланып калганын талкалайт. Избыточная привязанность разрушать этим. Школда жаман окуган бала. Ата-энесинин билимге, интеллектке, коомдук жашоону пландоого, коомдук көз карашка болгон идеализацияны талкалайт. Панк, рокер, рэпперлер сыяктуу экзотикалык жаштардын группасында жүргөндү кызыккандар. Ата-энесинин коомдо өзүн алып жүрүү моральга, коомдук көз карашты идеализациясын талкалайт. Секске өтө эле эрте кызыккан бала. Ата-энесинин пуритандык көз карашын, сексуалдык чектөөлөрдү коюуну, андай мамилелерге тыюу салууну талкалайт. Духовный балалыкка кызыккан бала. Ата-энесинин материалдык байлыкка болгон ашыкча кызыгуусун талкалайт. Ууру, калпычы бала, клиптоман бала. Ата-энесинин ашыкча чынчылдыгын талкалайт. Ашыкча эле эркин бала. Ата-энесинин баласына өтө эле катуу контроль кылып турса, өтө эле катуу кам көрүп опека кыла бергендерин талкалайт. Материалдык байлыкка жеткиси келген бала. Ата-энесинин ашыкча духовный болгонуна, айрыкча алар бай адамдарды көп жамандап турушса талкалайт экен. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, ата-эне менен балдардын ортосундагы проблема бул илгертен келаткан сөз. Ата-энелер өмүр бою балдарды осуждать этип келишкен. Жаңы нерсени кабыл алгысы келбей, мурунку жашоону үлгү катары көргөзүшкөн. А жаштар болсо жаңыны жакшы көрүшкөн, эски жашоону жаман көрүшкөн. Ошентип алар бири-бирин дарылап келишкен. Жана дагы узак убакыт бою дарылап турушмакчы. Бул ситуациядан чыгуу дарысы мурдагыдай эле кечирүү жана карама-каршылыкты кабыл алуу. Бул система менен келечектеги бала кандай сапатта болот билип алса болот, айрыкча биринчи баланы. Ал үчүн атасынын же энесинин кандай избыточный баалуулугу бар экенин билип алуу жетиштүү. Бала аны сөзсүз талкалайт. Бездетность. Баласыз болуу. Эмне үчүн кээ бир үй бүлөлөр балалуу болушпайт? Алар балалуу болгонду идеализация кылышат. Алар жашоону баласы жок элестете алышпайт. Алар көп жыл бою баласы жок жашашат. Анан ошого дайыма переживать эте беришет. Чыныгы жашоо балалуу болгондо гана болот деп эсептешет. Бул ката. Жашоо мына так азыр болуп атат. Жана жашоого азыр кубанганды үйрөнүш керек. Өздөрү кандай жашоо куруп алган болсо,
ошого кубануу керек. Ошондуктан жашоо баласы жок жашаган болбойт дегенди талкалайт. Бирок эгер алар бала жок деле жашоо сонун, толтура кубаныч бар, бала менен андан да кызыктуу болмок деп көз караштарын өзгөртүшсө, ситуация кескин түрдө өзгөрөт. Балалуу болбогондун дагы бир себеби ата-энелердин ушунчалык көп идеализациялары бар. Ал идеализациялардын баарын талкалайм деп бала өзүнүн абалын ордотуп алышы мүмкүн. Башкача айтканда, өзүнүн накопитель переживанийин толтуруп алат. Ошондуктан мындай болбош үчүн ал баланы бул дүйнөгө келтиртпейт. Ошондуктан эгер баланы каалашса, ата-эне өзүнүн айлана чөйрөнүн түзүлүшүнө ашыкча идеализациясын азайтышы керек жана келечектеги балага болгон жөндөмү, ден соолугу жана башка талапты азайтышы керек. Алар өзүнүн идеализациясын табышы керек. Жашоого болгон көз карашын өзгөртүп, кечирип, жашоону кандай болсо ошондой кабыл алып, ошону менен өзүнүн келечектеги баласынын жүгүн жеңилдетиши керек. Ошондо бала келет. 7-параграф. Жумуштагы тарбиялык процесстер.